Өлкөдөгү 60 мектепте билим берүүнүн заманбап технологиялык ыкмасын колдонуу ишке ашканы турат. Ал үчүн атайын иштелип чыккан 60 инновациялык мектеп программасы бүгүн Түштүктүн мугалимдерине тааныштырылды. Билим берүү системасы үчүн өзүнчө ушундай бир эксперименталдык площадка болуп, жаңы окуу китептерди киргизип иштетүү үчүн өзүнүн ушундай бир площадка, экспериментальный площадка болуп берет деп мен аябай ишеничтемин. Окутуунун жаңы тутумуна Түндүктөн 30, Түштүктөн 30 мектеп камтылмакчы. Мында мектептер электрондук каражаттар, лабораториялык шаймандар жана заманбап жабдуулар менен камсыздалат. Мына май-июнь айларында биздин мектебибизге 20 компьютер, 2 проектор, 2 ноутбук барган атат. Ушу акыркы технологиянын жардамы менен бизге өтө жеңил болот экен сабак өтүш. Мектептерди технологиялык жактан камсыздоо менен окуу сабактарын жакшыртуу максаты көздөлүүдө. Программанын алкагына китепканаларда электрондук типке өткөрүлөт. Көйгөйлөрдүн бири бул окуу китептердин жетишсиздиги да. Ушундай шартта мен ойлойм ушул электрондук библиотекалар аябай жардам берип, биздин балдарга дагы, мугалимдерге дагы ар бир сабакка сапаттуу даярданып, балдарга билим берүүгө жакшы мындай жардам берет деп ойлойм. Билим берүү министрлиги китеп жетишсиздигин жоюуну да колго алды. Ага ылайык ушул жылдын сентябрынан тарта окуучулар китепти ижарага ала баштайт. Чогулган акчага болсо жетишпеген китептерди сатып алып, эскинин ордуна жаңысын басып чыгарат. Менимче бул Кыргызстанга керектүү эле аябай долбоор, анткени бул долбоор биздин мектептерде кандай десем мындай туруктуу бир китептерди камсыздоо боюнча туруктуу бир системаны түзүүгө шарт түзөт да. Ал эми электрондук китепкананын бир компоненти катары Ай-билим программасы да иштелип чыккан. Мында башталгыч класстын окуучулары жөнөкөйлөтүлгөн электрондук сайтты колдоно алышат. Ага 7 предмет боюнча маалыматтар камтылган. Бул математика, орус тил, кыргыз тил, англис тил, мекен таануу, анан музыка, көркөм өнөр сабактарына. Анан башталгыч класстын мугалимдери өздөрү ушул сабактарды өтөт да. Анан ушул материалдар аябай жакшы жардам катары мугалимдер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт да. Инновациялык мектеп долбоору ушул жылдын май айларына чейин толук бүтүшү мүмкүн. Бул боюнча мугалимдер жана окуучуларды 2-апрелден окутуу башталат. Программа министрликтин демилгеси Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашырылууда. Гүлзада Туробекова, Аскар Куламединов, Нур Ньюс.